Эгер буга чейин Нарын облусунда облустук деңгээлдеги иш-чаралар мына ушул азыр биз турган жыйындар залында өтүп келген болсо, бүгүндөн баштап мындай жагдай оң жагына өзгөрүү менен сан ариптештирүүнүн артыкчылыктары колдонуу менен бардык облус деңгээлдеги жыйындар жана башка иш-чаралар онлайн түрүндө өтмөкчү. Мындай жаңылык баарда мурда жергиликтүү бийлик баштааларды жана ишкана мекемелердин жетекчилерин ашыкча убалекчиликтерден арылткандыгы жана убакытты алдаганча үнөмдөгөнү менен өзгөчөлүү. Ал эми ушул онлайн форматындагы жыйында билдиргендерге таянсак, Теңир Тоо жергесинде январь-июнь аралыгында өнөр жай продукцияларын өндүрүү былтыркыга салыштырмалуу 109,8%-га көбөйгөн. Мында айрыкча кен казуу жана энергетика тарманалар лидерлик кылышып, жалпы үлүштүн 3/2 аларга таандык. Антса да электр кубаттуулугу бөлүнгөн лимиттен 1,438,000 киловатт-саатка ашыкча пайдаланылган. Мунун объективдүү да, субъективдүү да себептери бар. Бизде жанагы Солтон Сарда Кытайлардын комбинаты бар, Бучук комбинаты, ошол жактын суточный потреблениеси бир почти 100,000 киловатт тегеретесинде. Андан тышкары азыркы салынып жаткан морги ипотечный үйлөрдүкү, башка канча курулуш объектилер салынып атат. Андан башка канча абоненттер кошулуп атат. Азыркы учурда жалпы мини гэстер боюнча проекттер келип атат. Жана күн солнечный станциялар боюнча алардын проекттери келип атат. Анан эгерде булар кудай буюрса курулуп ишке берилсе, бизге дагы генерация кошулса, биз үчүн бул аябай эле чоң жардам болот эле. Нарын облусунда тээ баштан эле башкы басым айыл чарбасына жасалат. Андыктан коллегиялык отурумда учурда тең ортологон тойтоптоо өнөктүгүнүн жүрүшүнүн жана дамбастырууга камлыгылардын башкы темалардын биринен болгондугу түшүнүктүүдүр. Статистикалык көрсөткүчтөргө кайрылсак, Теңир Тоо аймагындагы 82,303 гектар аянтты бир жана көп жылдык чөп ээлейт. Бүгүнкү анын 70% чабылып, түшүмдүүлүк орточо ар гектарына 42 центнерден айланууда. Той былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз ылдыйраак. Былтыр 44 гектарына центнерден айланса, быйылкы жылы 42 бирден айланып атат. Бирок дагы дан эгиндер оруп жыйналганда саман анан чыкты тойтар бүгүнкү күндө чабылуу башталып элек. Ошонун баары жыйналганда дагы былтыркыга буюрса жакында барат окшойт. Өнөр жай жана агрардык секторлордогу жандануулар кандайдыр бир деңгээлде салык жыйындарын жакшырышын шарттады. Тактап айтканда, жарым жыл ичинде мамлекеттин бюджеттик киреше бөлүгү 110,4%-га аткарылган. Бирок райондордо жана облус борборунда айрым түрлөрүн чогултууда артта калуучулуктар бар. Область боюнча 1 миллиард 742 миллион план тапшырма берилсе, 1 миллиард 894 миллион сомго аткарылып, бул 110,4%-ды түздү. Жекешкерлерге болгон баягы жеңилдик берилген сайын жекешкерлер баягы жашырып жаткан салыктарын чыгаруу менен мындан сырткары ошо фискалдаштыруу менен салык төлөмдөр көбөйдү. Ошондой эле жыйында социалдык маселелерде көңүл борборунда туруп, буга чейинки кетирилген кемчиликтерди жоюу, ийгиликтерди өнүктүрүү туурасындагы ой пикирлер ортого салынды. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана анын 2 орун басары мындан 1,5 ай мурун ушул кызматтарга дайындалышкан. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.